Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен «Не жаңылык» программасы өз берүүсүн баштайт. Өлкө аймагындагы жагымдуу жана ошондой эле позитивдүү жаңылыктар менен тааныштырган «Не жаңылык» долбоору кайрадан эфирде. Кызматыңыздарда эч алмашпаган алып баруучулар Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айзада Жамгырчиева. Биз баштадык. Бардык өзүбүзгө таандык продукция сөзсүз автордук укугу болуш керек. Кызыктуу маалымат: дүйнө жүзүнө белгилүү жылдыз кыргыз элине арыз жазыптыр. Эмнеге, кай жерде, кандай болду? Кийинки материалдан биргеликте чогуу көрөбүз. Ого! Шундап турбу. Анда көрөбүз. Испаниянын Реал Мадрид командасынын эң мыкты оюнчусу жана Португалия курама командасынын капитаны Криштиану Роналду Кыргызстандын чач тараштарына арыз жаздыр. Бул арызды кандай себептерден жазганын өзүнөн сурап көрдүк. Ооба, көрдүк. Аны Ош базардан көрүп калдык. Менин бетимди парикмахерскийдин бетине коюп коюшуптур. Эми бул туура эмес. Биринчиден мындай айтканда жөн эле обидно да, обидно. Ошон үчүн мен сотко берем, дальше разбираться этебиз бул нерсе менен. Туура эмес. Эми бул теманы чукпайт деп деле ойлогом. Ушундай белгилүү спортсмен ушу кичинекей чач тарачыма көңүл бурот деп ойлогон жокмун. Чалып уруксат сурап койгон жоксузбу? Уруксат деле сурайын дегем, бирок Испанияга чалганга единицам жок болуп калды. Макул болсо 2 жыл деле чачын бекер кыркып берейин, арызын алса. Белгилүү футбол жылдызы Криштиану Роналдунун жазган арызы бүткүл дүйнө боюнча катуу талкууга ээ болуп жатат. Бул белгилүү спортчу арызын артка албаса Кыргызстандын чач тараштарынын сыртындагы жарнамаларга кимдин сүрөтү турат экени дагы эле бизге табышмак бойдон калууда. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Программабызды улантабыз ардактуу телекөрүүчүлөр. Табитте талаш жок деп коет. Мырзалардын айымдарга болгон табити ар башкача. Кимдир бирөөгө толугу, кимдир бирөөгө арыгы жагат дегендей. Кызык Азамат байке. Бардык эле кыз кезинде жакшынакай, сулуу, фигурасы келишкен, ал эми убакыт өткөндөн кийин эле бирди төрөгөндөн кийин бомба болуп кетишет. Анысы бар. Сизге бомбаңыздар жагабы? Мага негизи бомбалардан да жагат жакпайт деп айтпайм, бирок бомбалардан корком да. Неге? Жарылып кетиши мүмкүн да. Осколочный катуу да, качып кутула албайсың да. Басып калса да жеп албай каласың. Опасный да, опасный. Мына ошол убакыт өткөн сайын толуп кеткен айымдардын себебин изилдеген бизде экспертибиз бар. Чогуу материалдан көрөлү. Дүйнөлүк окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча аялдардын эң эле орчунду көйгөйү бул ашыкча салмак кошуп, башкача айтканда семирип бараткандыгында. Ал эми бунун себептерин биздин кыргызстандык бир окумуштуубуз изилдеп чыгыптыр. Анда эмесе кийинки маегибизди анын кабинетинен улантмакчыбыз. Азыркы убакта дүйнө боюнча бүт аялдардын баары семирип жатат. Ошол бизге эң биринчи, эң башкы көйгөй болуп жатат. Ошол нерсени биз чечтик. Аялдар эмне үчүн семирип атат? Ошого биз жооп таптык. Ага чейин биз билген эмеспиз. Ага чейин чөт өлкөгө барып, ученыйлар менен чогулуп, петиция кылып, собрание кылып чечтик. Андан да чыккан жок. Формула түзүк. Формуладан чыккан жок. Бир эле жооп таптык. Аялдар эмне үчүн семирип экен? Алар тамактан семирип экен. Эшикке чыксаң, кафеде жаман аял кыздар отурушат, тамак жеп атышат. Жумуштан ашат, жумуштан да тамак жешет. Үйгө келишет, үйдөн да тамак жешет. Кино көрөт да жешет. Өзүлөр эмне кылып атканды билбей калышат. Тамак жеп атканды билбей калышат. Өзүлөрчү басып жей беришет. Холодильникти ачып эле жей беришет. Мына өзүңөр көргөндөй эле майрамдарда, туулган күндөрдө бизге список берет го. Мен могу продукт алып кел деп. Каякта морковка бар, картошка бар, нан бар, колбаса, сыр бар. Мына көрүнөр бүт алар бизге эмес, эркектерге эмес, аялдарга. Ошол баары жешет, семиришет. Бул окумуштуунун жана ошондой эле Не жаңылык берүүсүнүн сиздерге болгон кеңеши: ашыкча салмактан арылыңыздар келсе, спорт менен көбүрөөк машыгып, көбүрөөк кыймыл аракеттерди кылыңыздар. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Сүйүнчү достор, Кыргызстанда өзгөчө бир академия ачылыптыр. Алдамчылыкка үйрөтүүчү. Ал жакта кимдер окур билесизби? Билем, элим бар билет. Аяктын контрагы канча экенин дагы билем. Ал жака контракт өтө кымбат да. Кымбат контракт менен тапшырасың, бирок өтүп алгандан ал кайра контрактты 3 эселеп, 10 эселеп алып алсаң болот да. Ал окууну бүтүп аткан ошол окууну окуп жаткан учурда. Бул депутаттар академиясы турганда. Там бар билет. Өтө күчтүү академия бул. Мына ушул мыкты профессорлор, эң күчтүү мугалимдер, кыйын педагогдор, эң мыкты аферисттер ошол жакта сабак берет.
көргүзсөк. Тажрыйбалуу 20 жылдап иштеген профессорлор келип айда. Мына ушул академия тууралуу толук маалыматты кийинки материалда чогуу көрөсүздөр. Бишкектин окуу жайларынын биринде пара алуу боюнча кылмыш иши козголуп, милиция кызматкерлери бул жерге келип, пара алып жаткан мугалимди кармаганга аракет кылып жатышат. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде мыйзамга каршы кылмыш иши жүрүп жатат. Ал сиздер менен чогуу ушул мугалимди пара алып жаткан жеринен сиздер менен чогуу кармайбыз. Bizde sağ uşunda koyuyorum. Anday sağ, pardon uşunda. Anday sağ uşunda, balдар sağ uşunda deyim ama. Anday sağ uşunda. Anday sağ ödöz, sağ uşunda bizden akademiyaya hoş gelipsiniz. Koyuverçeli de otam ben seni. Janadan beri çukullatasın. Men sizlerge emneni айтып атам? Бул жерде депутаттарды үйрөтөлү, билим берели деп. Депутаттар билими жок деп кайсайсың? Мына чогулту үйрөтүп атабыз. Окуу жай ачтык. Депутаттар академиясы деп. Ким айтты мени пара алып атат бул жерде деп? Жanadan beri çukullatат. Я толубай. Мына ишенбесеңер отуруп 1-2 сабакка катышып кеткиле, көргүлө, мына эмнени үйрөтүп атабыз, эмне билим берип атабыз. Көргүлө отурбас. Так, бүгүнкү сабакка ким даяр? Канат Шиналиев тур ордуңан. Мен сага 100 000 сом берип, ошону туура колдонууну түшүндүрүп бер деп тапшырма бергем. Ошону аткардыңбы? Агай, аткарайын дегем. Жарым жолдон ач көзүм кармап калып жеп салбадымбы? Анда сага 5, азаматсың, отур. Агай, мен да аткардым ал 100 000 сом боюнча тапшырманы. Каяка жумшадың ал 100 000 сомду? Жол оңдоого жумшадым. 2 сага, 2. Ал өзүмдүн районум агай. Анда 3. Ошентип эле өзүмдүн көчөмө да кылдырдым да. 4 анда сага. Анан ал асфальт болсо агай, өзүм үйүмө чейин келет да андан кийин уже таштап чейин. Молодец. 5 сага. Рахмат агай. Насыров тур ордуңан. Насыров жок агай, келбей калды. Жок болсо деле сен жооп берип кое бербейсиң Насыровдун ордуна. Кийин депутат болсоң, жаныңдагы келбей калса, добуш бериш керек. Кантесиңер аны? Келе, дептериңди алып келдиңби, берчи текшерейин. Дептер жок, үйдө унутуп калыптырм. Кантип эле унутуп каласың? Дептериңди унуткандан көрө, курсагыңды унутуп калбайт белең. Депутаттарды билимсиз деп жамандап атышып, атайын ушул академияны ачтык. Эми башка окуу жайлардан айырмаланганыбыз, алар тест менен алышса, бизде вес менен алат. Эгер веси жетпей калгандар болсо, эми тааныш билиш салып атып өтүп атышат. Бизге тапшырабыз деген абитуриенттерге айта кетчү нерсе, вес алыңыздар, даярданыңыздар, биз силерди күтөбүз. Ошо, рахмат. Депутаттар академиясы ачылгандан бери Кыргызстандын депутаттары бир аз болсо да билимдүү боло баштады. Бирок алар бул билимди кайсыл жакка колдонору такыр эле белгисиз. Эрмек Ташиев, не жаңылык? Кыргызстаным. Кээде тынч, а кээде толкун. Толкуса толкунуңа тең ортокмун. Турмушта канча элди көрсөм дагы бир маданияттуу кыргыз элди көргөн жокмун. Кыргыз элим өтө маданияттуусун. Мына ушул өтө маданияттуу калктын маданият жаңылыктары менен сиздерди биргеликте тааныштырабыз. Чогуу көрөбүз. Ашпай сүйлөшкөн. Чогуу көрөбүз. Не жаңылык телеберүүсүндө кино, музыка, театр жана маданият жаңылыктары. Ишемби жана жекшемби күндөрү ар бир үйдө эле жумуш кылып жаткан аялдардын аткаруусунда сөзү угулбаган ырлар жаңырып турмакчы. Бул ыр кеченин башкы коногу үйдөгү Лира жеңе. Кашмалы Баялинов атындагы улуттук китепканада жана ошондой эле жазуучулар үйүндө поэма жана проза жазуучуларынын жыйыны өтүп жатат. Ошол эле китепкананын алдындагы бир клубтун ичинде күн сайын баш жазуучулардын чогулушу өтүп келет.
12-13 октябрда Бөгөнбаев Манас көчөлөрүнүн кесилишинде нарда жана карта оюндары боюнча чоң мелдеш өтөт. Бул мелдештин уюштуруучусу Питактын бригадири Жан Болот байке. Шансон ырларынын сүйүүчүлөрү үчүн күн сайын кечки саат 7-ден 10-го чейин подземкада шансон ырларынын фестивалы өтөт. Бул подземкада местный деп аталып калган Сереганын жандуу үн менен аткаруусундагы ырларды угуп кетүүгө баарыңыздарды чакырабыз. Кирүү акысы көңүлүңүздөрдөн чыккан акча. Ал эми урматтуу айдоочулар үчүн дагы бир жакшы жаңылык бар. Өзүңүздөр билгендей эле ар бир айдоочу мына СТО бар го. СТОго киргенде ошол жактан эгерде орустар иштесе, машинесин уверенно иштейт да. А кыргыздар иштесе сомнение болот да. Неге? Эми ишенбейт го. Орустар жумушун таза кылат, кыргыздар анча эмес деген Ертеден келаткан бир кыргыздар болгон, кыргыздардын недовериясы бар го. Ишенбөөсү үчүн. Сиз да ошентесизби? Любой орус, любой кээбетес орус болсо эле жакшы иштейт деген сыяктуу эле, честно кылат деген сыяктуу эле да. Кымбат десе, кымбат, зато бул честно кылат, ошон үчүн кымбат деп элечи. Арзан айтып атса ошо сомнение болуп элечи эле ушундай го. Бирок мына кийинки күндөрү ушундай нерселер жолугуп атат. Ал столго кирсең кыргыздар болсо, кыргыздарга көбүрөөк мергендери көп атат да, бираз. Тууганчылык болуп атабы, ушул белгисиз. Ошончо дагы мынакей кыргыздардын эстосу ачылган экен, ошол тууралуу кененирээк маалымат көрөлү. Ажада сен машинаң бар го, ошол жака барсаң. Алло. Анда кезекте мына ошол кыргыз СТОсу тууралуу маалымат болсун. Кандай болду экен? Чогуу көрөлү. Азыркы учурда Кыргызстанда адамдардын санына караганда машинелердин саны 2 эсе көбөйүп кеткендиктен улам машина оңдоочу жайлар өздөрүнүн бааларын жогорулатып, адамдардын капчыгына оордук келтирип жатышат. Бирок бактыбызга жараша эски советтик доордон калган машинелерди дагы жапжаң иномаркаларды оңдоочу жай ачылыптыр. Бул жердин өзүнүн ээсинен сурап көрдүк. Мына өзүңөр көргөндөй эле бул биздин СТО, аябай сонун СТО, башкалардан аябай чоң айырмасы бар. Эмне керкүлөр бар, адамдар аябай кымбат машиналар айдап, кымбат СТОго барышат, анан көп акчасын корочот ошол жактан. А бизге эмне? Бизге аябай арзан бүт. Запчастин баары эле бар. Өзүнүн СТОсу жакшы да, эми почти бекер деп эле койгонбуз. Аябай жакшы СТО, буяка келип эметсе болот. Бүт оң. Бул жердин башкалардын айырмасы эмне? Айырмасы чоң, айырмасы эме да, запчасттарда. Любой машина запчасть бар, брат. Любой, мына жүрсөң складта көрсөтөйүн, жүр. Мына эң керектүү запчасттар ушул жакта, мына. Мына мой изолента, скотч, мына ушулар эң башкысы. Ушулар эле жетеби баарына? Оода, мына айтайын, мисалы үчүн могу скотч бул машинанын айнеге сым калса, аккуратно алабыз да, чөйөбүз, жабыштырып коебуз, зыңк кармайт. Бул изолента, бампер түшүп калса, бамперге аккуратно чаптайсыз, всё, смело кармайт, туруп берет да. Бул зыммен, например, глушитель түшүп калса, глушителди алабыз да, көтөрөбүз да, оробуз да, кармайбыз. Жедет да ошолчу. Ошол нормально жедет. Мисалы үчүн бир глушительге бир 10 сантиметрдей зым жедет да, мондай бир 10-20 метр алып коюп, брат, машинаң бузулгуча жедет. Бул мисалы үчүн ичинде сасык болуп калса, сабын ичи сасык болуп калса, сыртын алабыз да, мына сыртын алып туруп эле ичине чыштап коебуз. Кондёрду саябыз, бүттү, ушу менен житим эле кетип калат, сасык житип. Мына нормально. Мына анан эң башкысы. Ушул чайник. Бул радиатордун ордуна да, радиатор вообще эле ыргытып салыш керек. Кереги жок. Эмне кереги бар? Радиатордун ордуна могу чайникти коебуз да, ичине суу куюп коебуз. Болду, өзүнүн стабилизатору бар. Суу кайнаганда өзү өчүп калат. Мына ушунусу менен сонунда. Мына. Бул кирпичтерчи эмнеге кереги бар? Бул кирпичтер домкраттын ордуна, домкраттын басып отурушча эмне кереги бар? Брачка бар, чакыра калың, машинаны көтөрө алың, кирпичтер коюп салың, бүттү. Отурду да, машина смело, түптүз качественный кирпичтер. Мына жаңа айтып аткан брачка бар. Ушу СТОда кызматын кылат. Мына бул брачка жанакы бамперлерди скотчтоп, айнектерди скотчтоп, глушительдерди оңдогон, радиаторду койгон ушул брачка да, ушул кылат. Мына булар эвакуатордун ордуна да, мына машинаны түрткөн ордуна да, мына айтканда бул легковой машиналар түртөт, бул грузовой машиналар түртөт. Аябай жакшы да, эффективно иштейт. Анан дагы нар жака азыр барсаңар, тиякта бир брачка бар, сигнализация кызматын кылган. Ошо, мына ушу биздин СТО, почти бекер деген СТО, жүргүлө жаа брачка бар беле, сигнализацияны иштеткен. Кээде машинелердин сигналы иштебей калат. Сигнал иштебей калганда мага келсе мен үйрөтүп коем да, аны сигналдын ордуна сөздөрдү үйрөтүп коем. Мисалы үчүн биринчи сигнал пип деген болот. Кыска эле сигнал. Ага деген качай өтүп кетейинчи дейт. Экинчи сигнал бар пап деген.
ага деген качпайсыңбы эмне турасың өтүп кетейинчи дейт да. Үчүнчү сигнал бар, пап деген бар. Ага деген деген сигналдарды үйрөтүп коебуз, болду ошо менен нормально болуп калат. Бул жаңы машина оңдоочу жай ачылгандан бери бул жерге келген кардарлар эч качан нааразы болбостон бир гана ыраазы болуп кетип жатышат. Анткени бул жердин жаңы ыкмалары эң гана оңой жана эффективдүү болгондуктан алар өздөрүнүн үйүндө деле Жолдун ортосуна отуруп алып репортаж кылып элем. Эмне болуп атасың? Качан мындай? Эрмек Ташиев, не жаңылык? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген археологдору өздөрүнүн казуу учурунда өтө бир кызыктуу нерселерди таап алыптыр. Мына ошолураак кененирээк маалыматты экрандын алдына келип тыңдаңыздар. Эмне болду? Жаңыл болгон жоксузбу? Эмне болуп жаңыл болду? Тыңдаңыздар деп. Тыңдайт да, экрандын астына келип анан тыңдайт да, карап тыңдашат да. Тыңдоо деген бул эми кыргыз тили адабиятында Угуу дегенди түшүндүрөт. А сен Радиону угат. экранын астына келип алып сен монтолуп көрөсүңбү? Угасың да, көрүп туруп угуш керек да. Мен айтып атам, оюңарды Сиз көргүлө экранды анан. тыңдаңыздар деп экрандан үн чыгабы, мен компьютердин экранын тыңдайм. Чөтө сиз жаңыл ойлоп А сенин компьютериңде только картиналар эле үн чыкпайбы? үн Сен чыкпайт. телевизоруңда үн чыкпайбы? Тыңдабайм, мен көрөм. Көңүл буруңуздар же көрүңүздөр, маани бериңиздер, назар салыңыздар. Ошол эле сөздө, ошол эле сөздө түшүнүп алыш керек деген. Ар бир сөздүн чайлап бересиң деген. Бул сөздө ургаачы эркек дегендей эле сиз. Кандай ургаачы эркек болду? Эмне? Сиз азыр ургаачынын ордуна эркек деп койдуңуз. Эмне? Тыңдаңыздар деген кайсынсын? Тыңдаңыздар эркекти же ургаачы болушун айтчы. Экранды карап тыңдаңыздар дедим. Экранды карап тыңдабайт. Экранды карап эмне тыңда деген угуу деген сөз бе? Ооба. Экранды карап угуңуздар деген сөз бар да. Алар жөн эле угуу берет. Тетиң эмне деп сүйлөп атат, карап туруп угуп тур деген сөз барбы кыргыз элинде? Мына ошол жерде тыңдаңыздар деп жазып турат. Алып кел, кайра окуп коеюн. Экранды карап угуңуздар. Мына ошо. Түшүндүк. Өзүңүзгө угуңуздар деп меникине тыңдаңыздар деп жазып коюпсуң. Өзүмдүн колумда компьютер менен жазылган, меникине жанагы баракасы. Кол менен жазып коюпсуң. Ошо врач жазып турган. Түшүнүксүз. Тыңдаңыздар деп турат. Ошо Кыргызстандын Борбор калаасы Бишкек шаарында көптөгөн жаңы конуштар бар. Бул жаңы конуштардагы жер тилкелер элге бөлүнүп берердин алдында бул жер эмне болгон жана бул жерлердин тарыхы кандай экенин бир да адамды кызыктырып турбайт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул жерде көптөгөн байыркы заманга таандык буюмдар археологдордун жардамы менен дагы эле табылып келет экен. А бул нерсени кантип таап калдыңыз? Кантип тапмак элем, чак түштө туалет казып аткам. Жалгызмын, эч ким жардам бергенге эч ким жок, баары көлгө кетип калды. Анан казып атам, жер катуу таш да, тим элечи. Лом менен казып көрдүм, башкасы менен казып көрдүм, чыкпайт. Аянда ойлодум, бактын тамыры окшойт. Анан перфоратор менен каза калсам эле бир телевизор чыкты. Анан дагы биртике каза түшсөм эле чамадан чыкты, чамадан. Ушу бир болбоду, алтын дедим да ушунчу. Алтын деп эле үйгө кирип кызымды чакырдым. Анан чай ичип отуруп калсам эле эшикке чыксам, мына ушу. Көрбөгөн кишилердин баары жүрөт. Азыр иштеп атышат, ушу алтын болсо бир жакшы болмок да. Может, стройкада ütүп калмак. Бул белгилүү археолог чемодандын ичинде алтын бар деген үмүттө өзүнүн лабораториясына барып текшерсе, ичинде алтындан да баалуу буюмдар чыкты деп айтып жатат. Абайке, алтындан баалуу дегениңиз кандай? Биз алтындан баалуу буюм тоолон турбайбызбы? Жакшылап карасаң 16-17 кылымга таандык буюмдар. Эң биринчиси көзгө бул урунду. Кадимки эле шлёпка. Бирок карасаң 2008 деген жазуу бар экен. Значит, бул 2008-жылы хит болгон. Буй деген ырда хит болгон да ошол убактагы. А кийинкиси жакшылап карасаң эмне сүрөт көзгө урунду. Арттан карасаң көп сүрөт көзгө урунду. А көрсө бул эмне экен? Винетка. А бул жакта классташтардын сүрөтү, биякта жалгыз өзүнүн сүрөтү винетка экен да бул. Бул фотоаппарат да ошактан чыкты, Тарт колуң, бул кайдагы фотоаппарат? Илгерки буюмдардын кадырын билбеген фотоаппарат. Бул кадимкидей эле телефон болгон илгерки. Бирде кнопкасы бар, бассаң, Motorola деген бар эле го, шейшейне, ошондой бар. Сүйлөшчү. А жанын карасаң жакшы камералар бар экен. Бул эмне значит? Селфи. Мына жабасаң, бул жерде блокировкасы бар. Тук басып койсоң блокировка. Байке, ал телефон эмес, мына мо телефон болушу мүмкүн. Сен атаң менен тең адам менен айтышып, каякта көрдүң эле телефон кнопкасы бар. Кнопкалар көп турбайбы? Телефон эмес бул. А мына байке, бул фотоаппарат пленкасы да турбайбы биякта? Кайдагы пленка? Бул универсалдуу буюм болгон илгери.
мына мисалы үчүн карасаң азыр эмне Инстаграм модабы? Бул жакта деле Инстаграм бар. Бул жол менен ошондой деп ойлоп атам да мен. Бунун универсалдуу деп атасыз. Ошондо кандай функциялар бар? Инстаграмдан башка да кандай Башка функция? дагы өзү кичинекей эле буюм карасаң. Опа, чойлат, дүрбө мындай. Муну бир гана дүрбө кылбай буну 3D очки кылсаң болот экен мына. Очки жармаштырсаң болот экен. Кыркасаң жармаштырасың. Бул эмненин кассетасы? Бул кассета эмес, бул обычный эле банковский карточка. Просто чехолдун ичинде турат. Ачсаң хоп, карточка чыкты. Кайра саласың, хоп, буну жоготпойсуң. Жоготпойсуң, чөнтөгүнө жүрө берет. Бул домашний телефонбу? Кайдагы домашний телефон? Домашний телефон эмес. Муну биз аябай кылдаттык менен текшердик. Аябай карадык, эмне ойлондук. Анан бул жакта кичине тешиктер бар экен. Бул значит эмне? Бул значит душ. Жуунсаң болот. Ошону теңиз Аристонбу? Конечно, Аристон да бул. Илгери свет өчүп калса, бул кнопкалар менен биз чөкөсүң. Өзүнчө моторчу экен да. Ручной. Жуунчу, ручной. Бул видиктин кассетасы? Кайдагы кассета, айланай эмне ойлонсоң болот. Мындай жакшылап карасаң бул 4 бурчтук сумка кошур, аялдардын сумкасы. Эң өзгөчөлүгү мына акырын тартасың. Буну кантип ойлонушту билбейм. Азыр Кытайларда буну ойлойт. Бияктан жеби чыгат экен. Бул не? Сумка. Кайдагы дейм менин башым. Бунун баарын эмне кылайын деп атасың? Эми бунун баарын эмне кылам дейсиң? Бир чоң музей ачайын деп атам. Чет өлкөлөрдөн туристтер чакырып, ушул Кыргызстан өнүктүрөйүн деп атам, эптеп. Ушу мен да бир салым кошоюн деп жүрөм. Бул табылган буюмдар чындыгында кайсыл доорго таандык экени дагы эле чоң талаш бойдон калууда. Кээ бирлердин айтуусу боюнча бул байыркы полифония доорунан деп айтышат. Кээ бирлери буну эрте монофония доорунан деп айтышат. Бирок чындыгында эле кайсыл доорго таандык экени көптөгөн изилдөөлөрдөн кийин байкасак болот. Эрмек Ташиев, Не жаңылык? Мына ошентип Не жаңылык программасынын көрүүчүлөрү сиздерге арналган жаңылыктуу тамашаларыбыз соңуна чыкты. Кийинки передача көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар жана акыл эсте болуңуздар. Айныбаңыздар. Айзада Жамгырчиева жана Азаке. Сиз эмне футбол комментировать этип атасызбы? Форматты каалаганда. Форматты караңыз. Жаңылык деген эмес жок мында. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин маанайыңыздарга кам көргөн Не жаңылык долбоору болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева жана Азаке. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келсе, биде баранда жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албайт даже ушак чечеңе. Бидин кабарчылап чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз. Жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин маанайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Не жаңылык? Не жаңылык? Маанайыңды көтөргүн баарын жактырып. Не жаңылык? Не жаңылык? Не жаңылык? Бизди көрүп отургун күлүп какырып.